Орусияда такси айдагандар ФСБга жүргүнчүлөр тууралуу маалымат берип турат. Орусиянын мамлекеттик думасы такси кызматтарын жүргүнчүлөрдүн эки жакка каттаганы тууралуу маалыматтарды жарым жыл сактап, коопсуздук органдарына өткөрүп берүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун жактырды. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Көрдүңүздөрбү? Эмнелер болуп жатат? Мен Россия болбой калды. Эми Яндексти государство алган болсо, заработный плата уровень өтө төмөндөп кетет да, төмөндөйт. Неге деген итак эле ошондой болуп атат. 8.000 иштесең, бензин куясың, 4 миллион акча топтойсуң, ошондо выходной менен чексе 120 миң акча табасың Яндексте. И то чурк деген сөздү угасың, ар кандай рейтинг түшүп кетет, көтөрүлүп кетет. Айтор маселе аңгименин баары дахуя деп койгула. Тем более мени бирдеке удивляйт эткен нерсе, мына таможня сайзга кирдик деп марканган менен ограничениялар көрүп атасың. Ана үйгө регистрация кой, 3 жолу административный штраф кылсаң, кеттиң, черный спискка түштүң. Дагы эмнелер минус жактары. Регистрация үйгө кой дейт, койбосоң дагы бала. Официальный иштердин айлыгы аз. Айтор сен өлмөйүн жаша, короче. Таможня сайзга киргизип туруп, каалагандай иметип атат кыргыздар. Демек азыр таксини дагы ушу Яндекс таксини дагы Facebook колго ала турган болсо, өтө коркунучтуу болот тугандар. Өтө коркунучтуу болот. Минус жактары өтө көп болот. Буга бир пример, мисалы, доставкада иштеген, матисте иштеген малдарга мисалы бир жерден товар берет, же алып кеттиңерден дейт. Ошолор наша экенин билип туруп алып барат дагы, бирок Яндекстен наша менен түшүп калган балдар Яндекске мисалы автокат жалдайт 150 миң, 200 миңге ата-энелеричи, ушу баланын кыргыздар эми өзбек, тажиктер. Ошолорду жөнөтүп, табып, ким отправителди таап кармаш керек десе, о маселе жок, ол аңгеме жок да. Только кармалдың, кеттиң да, короче. Разбирать этпейт. Этең таксиде деле ошондой болот да. Өлүм житим болуп атат, подстава болуп атат, акча урдалып атат, мисалы таксилерде көп нерсе болуп атат. Бирок ошону Facebook эч качан мигранттардын пайдасына көрбөйт. Алар өздөрүнө керек болсо да. Өздөрүнө керек болсо, мисалы үчүн бир кыз кетип турган мына таксимен зордоду деп койсо, ал зордобосо дагы сени үйүң жаныңан кармап, машинаңды отслеживать этип барып помпаң кое берет да, короче. Башка маселе жок. Бул дегени Россия мигранттарга, кыргыз, өзбек, тажик, короче, өздөрүнүн жмотсуздугун көрсөтүп атат да, өздөрүнүн жмот экенин көрсөтүп атат. Өздөрүнүн мисалы итке 2 метр жип айлап туруп, 4 метрге нан ыргытып коюп атат да. Түшүнүп атасыңарбы? Акылыңар жетип атабы? Же жетпей атабы? Болбосо баягы гражданство алып алып, подушка безопасности жүрүп, зона комфорта жашап жүргөндөр бар, алар деле кыйратпай атат мисалы үчүнчү. Ошондон Европага чыккыла деп мен эмнеге айтып жатам? Европага чыккыла. Европага чыксаңар, көп нерсеңер чечилет. Иншалла. Чыгайлы. Болду, эми Россиянын поезди келди. Салам алейкум.